Насаат кеже тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana Muhammadan Rasulullah addal amanata wa ballagha risalata wa nasaha al-ummah. Summa ba'd. Алам жаратқан Аллах Таала мақтаулар, пайғамбарға дуа саламдардан кейін, урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Табарак ва Таала бул жашоодо бизди көп сыноолор менен сынайт. Ошо сыноолордон бирөөсү, урматтуу мусулман бир тууган, Аллах тыюу салган арам нерселерге карагандык. Аллах тыюу салган арам нерселерге көз жүгүртүү. Же Аллах тыюу салган арам нерселерди угуу. Ал гыйбат болсун, ушак болсун, арам сөздөр болсун. Елестет, урматтуу мусулман бир тууган, жашыруун камера койсо, бир сутка, андан кийин сенин сүйлөгөн сөздөрүңдү, кылык жоруктарыңды эртең КТРден койсо, ошону каалай белең, намыс кыласың, уяласың. Андай боло турган болсо, ал КТРден эмес, эртең ар бир сүйлөгөн сөзүң, жасаган ишиң, караган нерсеңди кыямат күнүндө калайык калктын арасында Аллах сага көрсөтөт. Эмне үчүн мындан коркпойбуз? Урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиздер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын улуу сүннөтү болгон ана ибн Забихайн, мен эки курмандыктын баласымын дейт. Биринчи Ибрахим алейхиссалам өзүнүн баласы Исмайылды курмандык кылам деди. Аллах анын ордуна кочкор берди. Экинчи курмандык Абдул-Муталиб, эгер Аллах Таала мага 10 перзент берсе, бирөөсүн 10 эркектин, бирөөсүн Кудай жолунда курмандык кылам деди. Чүчү кулак тарткан кезде 10 баланын ичинен Абдуллага чыкты. Абдулланы курмандык кылайын деген кезде бир данышман келип, балаңды курмандык кылбагын, сен баланы курмандык кылсаң Мекке элинде балдарын курмандык кылуу адат болуп калат. Эмне кылам деди? Балаңдын ордуна 10 төө коёсуң деди. Экинчи жолу чүчү кулак тартты. Кайра Абдуллага чыкты. 10 төөгө кайра 10ду кошту. Ошондуп кайра тарткан сайын 10 жолу Абдулла атына чыкты. 10 жолу 10дон төө кошуп 100 төө берди да 11-синде төөлөргө чыкты. Андан кийин 100 төөнү курмандык кылып, Абдулла курмандык болбой калды. Bir бала үчүн 100 төөнү курмандык кылды эле. Бирок Абдулланын курмандык болбогондугу, ал аламдын мырзасы болгон пайгамбар андан төрөлмөк. Алланын сүйүктүү пайгамбарын ал көтөрүп жүрөт эле. Ал аманатты жеткизүү үчүн Абдулла курмандык болбой калды. Ошондо пайгамбар, мен эки курмандыктын баласымын деп, Исмайылдын баласы, арабтардын атасы Исмайылдан башталат. Андан кийин Абдулланын баласы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Зулхижжа айынын 10 числасы биздин бул сene менен 21-чыла Курман айт. Курманды, урматтуу мусулман бир тууган, ар бир мүмкүнчүлүгү барган мусулманга важип. Зекет берүүгө мүмкүнчүлүгү болгон адам үй бүлөсүнө атан бир курмандык. Кой болсо 1 жашар, андан жогору. Эгер бодомал соём десе, ал 2 жаштан жогору 7 адам биригип соё алат. Төөнү да 7 адам. Бирок бирөөсү эт үчүн эмес, 7 чейин курмандык кылып, бирдей бөлүп алат. Ал эми үйүңүздөн бир курмандык соё турган болсоңуз, этин 3кө бөлөсүз. Бир бөлүгүн тууган урук менен жесеңиз болот. Бир бөлүгүн албетте жетим жесирге таркатыш керек. Бир бөлүгүн кааласаңыз, муздаткычта сактап койсоңуз да болот. Курмандык ар бир мусулмандын мойнундагы важип. Урматтуу мусулман бир тууганым, ушундай ыйык Курман айт келе жатат. Курман айттан алдын эскерте турган бир маселе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам, ким Аллах разылыгы үчүн бир күн орозо кармаса, ал бенденин денесин Аллах дозоктон 70 жылдык алыс кылат дейт. 70 жыл жол жүргөндөй алыстатат ал адамдын денесин, бир күндүк орозо кармаган адамдын денеси. 70 жылдык жол бейиштен дозоктон алыс болот. Ал эми
Acılarımız Zulhicce ayının 8'inde Mina örönüne çıkat. Mina örönü hurmatı Müslüman bir tuğan acılar Zulhicce'nin 8'inde çıkat. Mina'da bir gana palatka al yerde bazar yok. Etaj bolğan üyler yok. Bazarlar yok. Türlü maşneler yok. Ne üçün? Hacdın en çoğun rükünü, en çoğun farzı Al-Haccu Arafa. 9. gün Arafat doğuna çıkat. 8. gün maraldık jaktan dayardanı üçün. Bazarlarga, maşnelerge, türlü imaratlarga karabastan palatkada jatıp alıp, murdaga ötken salih sahabalar tabiindir, erten ömüründeki en ulu gün Arafat günü. Eneden жаңы törölgönde günöden arulana turgan gün. Arafat'taki Mina toğuna 8. yavmı tarviya tölerini suğarıp, suların azık tülügün alıp çıkkan günde aytad. Mina'da jatkanda adamlar uktay albay çıgat eken. Erten Arafat'a jetemdi. Arafat'a jetsem kanday dua kılam? Duamda Allah kabul kılabı degende töröy turgan ayal tolgu tartkanday kıynalıp çıgat eken. Tileke karşı bugün kede acılar var. Mina'da da uktayt, Arafat'ta da uktayt. 9. gün Zulhicce'nin 9'u 20. çisla болады. Arafat toğunda bargan acılar 3 milyon mu 5 milyon mu bardığı bir gün birge болады. Bardığı. Bağımdattan başlap, gün çıkkandan başlap Şam namazına çeyin bir gana dua kılınat. En dünyada ilagan adamlar en köp görüngen jeri ошол. Hayru dua dua yevmil Arafa. En duanın жақсысы Arafat gününün duası deydi. Al endi paygambar men jana menden murdağı bardıq paygambarlar kılgan en ulu dua La ilahe illallah vahdahu la şerike lah lahul mulk ve lahul hamd ve hu ala kulli şeyin qadir. Uşul en çoğun dua deydi. Men jana menden murdağı paygambarlar kılgan dua deydi. Arafat günü hurmatlı Müslüman bir tuğan bizdin çisla menen 20'si болады. Acılar Arafat toğunda болады. Arafaga çıkmagan adam Arafat toğuna 9. Zulhicce'de çıkpay kalsa Kaba'nı 700 yol aylansa da acı bolboydu. Eğer esi olup kalsa, reanimasyada jatıp kalsa, komada olsa da albatta oşol adamdardı skoriler menen Arafat kalıp keledi. Yarım saat, 1 saat. Oşonda anın acı bolot. Acıga Arafat'a çıkmagan adamdın acı bolboydu. Oşol Zulhicce ayının 9'u bizdin çisla boyunca 20. günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savmu yavmu Arafa. Arafa gündün orozosu deydi. Orozo karmasak biz acıga barbaganlar uşul жылдын жана келерки жылдын күнөөсүн кечирет дейт. 2 жылдык күнөөнү кечире турган улуу күн. Ошондон сиздерге айтам, урматтуу мусулман bir туган, келиңиздер. 20 числа бизде Арапа күнү деп коет. Арапа деген ошо Арафат тоогуна чыккан күнү. Ажылар Арафатта болгон күнү орозо кармайлы. Аллах табарак ва таала бардын орозолорду кабыл кылсын. Арафатта керек болсо ажылар Шам менен пешим менен asırdı birge okuydu peşin uağında. 2 namazı birge cam kılıp okuydu. Ne için? Körök dua kılış için. Şam namazı kazan bolğan kezde Arafat tügeydi. Şam namazı bütken kezde acılar bardığı Muzdalifa degen adam atabız havayına üstünögön öröngө kelip tünöşöt. Ertesi Kurban ayit buladı. Kurban ayitта kelip şaytanga jeti taşırgıtat. Biz al күн урматтуу musulman bir tuğan ayit 21'i Kurban ayit. 7:30'da ayet namazı okuyuz. Ayet namaz okugandan keyin İbrahim Aleyhisselam'dan beri kele жатқан sünnet kurmandıkты çalabız. Ayet namazga kele жатқан кезде oroza ayetта bir şirindik jep kelgin deydi. Kurman ayetga eç nerse jebestен keliş gerek. Керек bolsa bargandan keyin kurmandığımızı çalıp oşondan bir nerse korup jese daha jakşırak bolot. Bирок kurmandıkты çalgandan keyin. Ayet namazga çeyin kurmandık çalıp koysoңuz Qo'shqoringizni so'yib qo'ysangiz qurmandiqqa o'tmaydi al. Qurmandiqni so'yu ayit namazdan keyin bo'ladi. Kim 1-chi kun so'ya olmasa 2-chi kun 3 kungacha qurmandiq qilsa bo'ladi. 3-chi kun asr namozidan keyin. Asrdan keyin bo'lmaydi. 3 kun qurman ayit bayramdaymiz. 3 kunning ichida qurmandiq chalsangiz bo'ladi. Alloh taolo qilgan qurmandiqni arti qabul qilsin. Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadi, sizlardan so'ygon qo'chqor bo'lsin, bodomal bo'lsin, töv bo'lsin, anın qani eti Allohga жетпейді. Allah'a jete turgan nerse alardın silerдің niyetiңер takmаңар. Biz kurmandıkты kim için soyuyoruz? Allah'ın razılığı için. Oşol күн урматтуу musulman bir tuğan jetim jesirlerdi unutpastan barıp kolunuzdan kelgen jardamdарды bereli. Kurmandıktın etin tarqatalı, bir-birimizni keçireli.
Негизги маселе урматтуу мусулман бир тууган, эскерте турганчылык акулу кавли хаза ва астагфируллах ли ва лакум. Бул сөзүмдү айтып өзүм үчүн, жамааттын кемчилиги үчүн жаратканга жалбарып кечирим сураймын. Кечиримдин кабыл боло турган кезинде жериндесиңер. Истигфар айтып Аллах Таалага тооба кылгыла. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه. Алам жараткан Аллах Таала мактоолор, пайгамбарга дуа саламдардан урматтуу мусулман бир тууган, курман айт күндөрү бири-бирибизди зиярат кылалы, бири-бирибизди кечирели. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам لا يحل لمسلم ان يحجر اخاه فوق ثلاث. Bir musulmanга adal bolбойт, арам деген сөз. 3 күндөн артык тарынбасын. Туган урук менен карым катташты бололу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким bir musulmandan, имандуудан 1 жыл тарынса, 1 жыл араздашса, анын канын төккөн менен барабар дейт. Аны өлтүргөндө эле күнөөгө дуушар болот дейт. Бүгүн тилекке каршы урматтуу мусулман бир тууган, кээде агасы менен изиси, эжеси менен сиңдиси, тайкеси менен жээни арзыбаган бир материал үчүн, бир карыш жер үчүн, бир чычка кулак үчүн жылдап айлап сүйлөшпөй жүргөндөр бар. Куда сөбөктөр башкалар. Кегиле мына курман айтта чыныгы майрам болушун десеңер, bir musulman экинчи мусулмандан 3 күндөн артык тарынбасын дейт. Эгер 1 жыл сүйлөшпөй жүрсө, анын канын төккөн менен барабар дейт. İrhamman fil ardı yarhamukum fis sema. Жердегилерге мээримдүү боорукер болгула. Аллах силерге мээримдүүлүк кылсын. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة.